ырыскы Кудайдын бергенине толук каниет кылып, жокко чөкпөй, барга көппөй жашоосун өткөргөн бир момун пенде бар эле. Ал кожоюнун кызматын так аткарып, жумуштан түк кечикчү эмес. Күндөрдүн биринде ал жумушка абдан кечигип келди. Кожоюн ага эч нерсе деп айткан жок. Башка иш менен алагды болуп калды окшойт деген ой менен анын күнүмдүк маянасына бир теңге кошуп койду. Бирок кызматчы буга эч кандай маани берген жок. Эмне үчүн маянам көбөйдү деп бир ооз сурап койбой, кызматчысына кожоюн да ичинен тынып кала берди. Арадан бир канча күн өткөндө кызматчы дагы жумушуна кечигип келди. Анын себебин суроого кожоюн даабады. Болгону кечиккени үчүн күнүмдүк маянасын бир теңгеге азайтып койду. Кызматчы буга да маани берген жок. Эмгек акысын эмне үчүн азайткандыгы тууралуу сурайт го деп күткөн кожоюн бул жолу да жоопсуз калды. Акыры кызматчынын өзүнө чакырып, кыжаалат болгон суроону узатты. Биринчи жолу кечигип келгениңде маянаңды көтөрүп койдум. Ага ыраазылык айтпадың. Экинчи жолу кечиккениңде маянаңды кайра азайттым. Ага нааразылыгыңды да билдирбедиң. Жок дегенде бир ооз сөз айтып койсоң боло. Кызматчы башын ийип, жылуу жылмайды. Кожоюн, алгач кечиккенимде Кудай берип, аялым төрөдү эле. Ошого алагды болуп кечигип калдым. А сиз кошкон бир теңгени ошол ымыркайга Кудайдын берген ырыскысы экен деп эсептедим. Экинчи жолу кечиккенимде Кудайдын каалоосу экен, картайган энем дүйнө салып кетип, ошого алагды болуп кечигип калдым. А сиз кемитип салган бир теңгени энемдин өзү менен ала кеткен ырыскысы го деп түшүндүм.